Кайненең үйдөн кеткен учурда 3 ишти эч качан кылба. Биринчиден кухня болобу, китепкана болобу, үй болобу, апаңыздын, ошо кайненеңиздин комнатасы болобу, айырмасы жок. Өзүңүзгө ылайыктуу тартипти киргизбеңиз. Тазалап, уборка кылып, пылесостоп, шкафтарды жылдырып, китептерди ордунан жылдырып, идиштерин алып башка жерге салып, сандыгына салып, айтор өзүңүзчө кыйын тазагер болбоңуз. Кайненеңизге көп учурда 70% учурда алмашуулар жакпайт. Жаш өткөндөргө жакпай калат. Ошо кухня болобу, ошо айырмасы жок. Андан көрө кеңешиңиз, бир ооз кеңешиңиз, кылсам болобу деңиз. Ооба десе, болду. Канча калганыңыз келсе кыла бересиз. Сюрприз кыламын деп келиндер көп учурда ката кылуулат да. Ал эми экинчи гыйбат кылбаңыз. Кайненеңиз кетти, болду деп отуруп алып эле гыйбатын кылбаңыз. Азыр камерадан толуп кеткен бардык жерде. Бул жакшы мааниде, жаман мааниде да айтып атам. Гыйбат кылбаңыз. Өзгөчө кайненеңизди, апаңызды гыйбат кылып отурсаңыз уят нерсе башка бирөөлөр бар. Кайненем мындай, кайненем мындай болбойт. Болбойт. Ал эми кайненеңиз кеткенде үчүнчү кылбашыңыз керек болгон иш бул болду, кутулганыма шүгүр деп туруп шыпырыгын ыргытып кирип жатып алсаңыз туура эмес. Жатып алсаңыз туура эмес. Урматтуу келиндер, сиздерден сураныч дагы керек болсо бир жакшы багыт дагы бул. Кайненеңизден коркконуңуздан, күйөөңүздү сүйгөнүңүз үчүн эмес, Аллах үчүн кылыңыз бир ишти. Ошондо сооп дагы табасыз. Кылган ишиңизден береке дагы табасыз, жакшылык дагы аласыз да. Ошо шыпырыштан баштап бүт бардыгын Аллах үчүн кылыңыз. Бул сизге гана пайда.